Саламатсыңарбы менин кымбаттуу окуучуларым. Силер менен кезектеги сабакта жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Дайым күлүп жүрөбүз, ачык болсун күнүбүз, эмгек менен шаттанып, келечекти курабыз. Кана балдар, сүрөттөргө көңүлүбүздү бурабыз. Бул кийимдерди кийебиз баарыбыз. Эми булар эмнеден жасалган деп ойлойсуңар? Азаматсыңар балдар, туура. Булар малдын жүнүнөн жасалган буюмдар. Бүгүнкү сабактын темасы малдын жүнүнөн жасалуучу чыныгы булалар. Бүгүнкү сабакта малдын жүнүнөн жасалуучу буюмдар менен таанышасыңар. Интеллектуалдык билиштиктериңер өнүгөт. Эмгек тартибин сактоого жана эмгектенүүгө тарбияланасыңар. Балдар, булалар экиге бөлүнөт. Химиялык жол менен алынган синтетикалык жана табигый болуп. Илгертен бери эле ата-бабаларыбыз малдын этин, аны менен катар жүнүн иштетип келишкен. Кыргыздардын буюм тайымдарынын бардыгы негизинен малдын жүнүнөн, терисинен жасалган. Жүндөн жасалган кийимдер ысыкта салкын, суукта жылуу болот. Мисалга алсак, өзүбүздүн улуттук боз үйлөрүбүз, ала тоону чагылдырган ак калпак, дагы көптөгөн мисалдарды келтирсек болот. Жүндүн иштетилишине көңүл бурабыз. Койдун жүнү кыркылып алынгандан соң жуулуп, тазаланып, андан кийин сорттолуп, атайын жүн иштетилүүчү станоктордон өткөрүлөт. Чыныгы жүндөн токулган кездемелер кол менен кармаганда жумшак, жука, бирдей калыңдыкта, жеңил, өткөрүмдүү болуп, катуу бырышпайт. Гребендик ийрүү системасы менен алынган жиптен токулган кездемелер бышык болуп, такыр бырышпайт. Жүндү аппарат аркылуу ийрүү ыкмасы менен алынуучу жиптер жоон, үзүлчөк, алардан анча бышык эмес кездемелерди алууга болот. Мындай жиптер ичке жана жоон болот. Ошондуктан токулган кездемелер жука жана калың болуп токулат. Булардан пальто, аялдардын калың көйнөктөрү, костюмдар тигилет. Балдар, биз бүгүн атайын токуш иштердин жардамы менен моюн орогуч түйгөндү үйрөнөбүз. Адегенде жипти алып алабыз. Бармак менен сөөмөгө илинген жипти шишке ийилип алабыз. Өзүңөр каалагандай өлчөмдө жипти да санап алсаңар болот. Андан кийин оң бет жагынан баштайбыз. Сол жагына келгенде жипти сол кылып илип алабыз. Оң жак бет жагынан илгенде сол болуп, сол жагына келгенде тескери болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сол жагына келгенде жипти сол кылып эле илип алабыз. Ошентип уланта беребиз. Кооз кылып алыш үчүн дагы башка өңдөгү жиптен кошуп токуп кетсеңер болот. Аягында илмектерди бекитип алабыз. Ошентип моюн орогучубуз да даяр болду. Балдар, жогорудагыдай ыкма менен биз өзүбүзгө жылуу, ыңгайлуу, кооз моюн орогучтарды түйүп алсак болот экен. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.